Ар бир доордун өзүнчө үнү, өзүнчө талабына жараша жаралган уул кыздар болот. Кимдир бирөөлөр байнык издеп, ат даңк издеп жашайт. Бирок менин жашоомдогу эң чоң максат элимдин ишеничин актоо, мамлекетибиздин келечегине кызмат кылуу. Мен үчүн саясат бул күрөш эмес. Бул элге арналган ак эмгек, ар бир чечимимде ар бир адамдын тагдыры бар экенин сезе билүү. Мамлекеттик ишмердин вазифасы элдин үмүтүн өчүрбөй, ар бир жаран өзүн мамлекеттин ээси катары сезе алган чөйрө түзүү. Айылга бүгүн келип, өзүбүздүн мына бала чагыбызды эстеп, бул адырлар, мына тоолор биздин негизи эле жаныбыз менен бир. Себеби бул жерде биз мезгилинде учурунда бал багып, кой багып, бул жерде чоңойгонбуз. Менин аң сезимимдеги жана жан дүйнөмдөгү эң бийик, эң ыйык тутум бул менин ата-энем жана үй бүлөм. Алар мен үчүн бардык нерсенин башаты, жашоонун өзөгүн түптөгөн улуу күч. Аларга көрсөткөн сый-урмат бул жөн гана милдет эмес. Бул инсандыктын эң жогорку даражасы жана жашоо мыйзамына баш ийүү. Ата-энеме болушунча сый көрсөтүп, үй бүлөмдү урматтап жашап келем. Бул биздин айныбыз, мен турган жер, мен туулуп өскөн, мен ата журтум ушул үйдө, ушул огороддо менин бала чагым өттү. Бул жерде өстүк, чоңойдук. Бул биз үчүн өзгөчө ыйык жер. Себеби бул жерде менин өмүрүмдөгү эң кубанычтуу, эң бактылуу күндөрдүн өткөн жер болуп эсептелет. Себеби бул жерде менин бир туугандарым менен, ата-энем менен чоң чаран ушул жерде бирөө болуп чоңойдук. Албетте бул жер ар келген сайын, шаардан келген сайын толкундаганы менен келебиз. Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күндө апабыз бизди косуп алат келген сайын. Атам Раматов менен келгенде дагы аябай көп уурашып, өткөн кеткенди, айылдагы туугандардын деги эле ошол айылда кандай жаңылыктар бар, кандай маселелер болуп атат, мына ошолорду жакшы отуруп сүйлөшөт элек. Кыргыз эли кылымдар бою улуусун урматтап, кичүүсүн ыззаттап, сөздүн, намыстын, адилеттүүлүктүн наркын сактап келген эл. Биздин руханий дөөлөт бул ата-бабалардан калган эң баалуу мурас. Элибиздин руханий байлыгы анын тили, салты, ыры, дастаны, улуу акылмандыгы. Бүгүнкү замандын агымында ошол баалуулуктарды жоготпой, керинче жаңы дем менен кийинки муундун жүрөгүнө жеткирүү менин адамдык жана жарандык парзым. Бул жүзүм мезгилинде атам тигип, Раматулла атам тигип өстүргөн жүзүм. Адамды негизи көккө жеткире турган бул эмгек, ак эмгек. Мына ошондуктан талыкпастан эмгек кылуубуз керек. Талыкпастан карап, ушу бак дарактарды, деги эле ушул жерди туура пайдалануу менен биз жакшы бийиктиктерге жетсек болот да. Мына ушу бышканда келип даам татып жегенибизде сөзсүз түрдө ушу атабызды эстейбиз, атабызга Куран окутабыз. Ушун менен биз атабыздын элесини эч качан баягы унутпайбыз да. Урматтуу шайлоочуларыбыз, Кудай буйрса алдыда шайлоо өнөктүгү болуп атат. Эми баардык талапкерлер аттанып, элибизге, мамлекетибизге ак тилден кызмат кылабыз деген ниет менен чыгып отурат. Баардык талапкерлер чындыгын айтканда баары таттуу эр азаматтар, мына эл жүгүн көтөргөн уул кыздарыбыз чыгып атат. Мына биз дагы ошол максат менен шайлоого чыгып, өзүбүздүн мына чөлкөмдөгү 3-округ болуп эсептелген элибизге кызмат кылып,
elibizin kandaydyr bir oorlugyny göterelim degen maksat menen mına çygyp geletabız. Oşonda ele şu jalp ele şu mamleketibizin önügüşüne salym goşuu, mamleketibizin örkündeşine adilettүү mamleket kuruu, mına ошол maksat menen şaýlawga atlandyk. Sizlerden koldoğuňuzlardy soranyp ketebiz. Albatta eger Hudaý buyursa koldonup sizler koldop deputatlыk şaýlawga deputat bolup şaýlansa kanda sizler menen şoňu birgelikde ayıldardın, şaharymyzdyn, oşonda ele jalp ele şu mamleketibizin maselelerini çeçүүgө, elge jakşı jеңil jaşоо tartууларга biz öz küçübüzdi arnaýyp. Har bir sabak